Саламатсыңарбы сүйүктүү менин окуучуларым. Силер менен мен жана дүйнө сабагында көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн сабакта балдар табияттагы кызыктуу тема менен таанышабыз. Алгач силерге мен табышмак жашырам жандырмагын таап көргүлөчү. Күн эмес, ай эмес, түндө үйдү жарык кылат. Бул эмне? Кайталаймын балдар. Күн эмес, ай эмес, түндө үйдү жарык кылат. Ойлонуп көргүлөчү. Азаматсыңар, табышмактын жандырмагын туура таптыңар деп ойлойм. Ооба, бул электр лампасы. Электр лампасы бизге жарык берет. Демек балдар, биздин бүгүнкү өтө турган темабыз жарык жана караңгылык. Бүгүн сабакта биз жарык менен караңгылыктын айырмасын билесиңер, жарыктын булагын тааный аласыңар, жарыктын турмуштагы маанисин түшүнөсүңөр. Балдар, ойлонуп көрөлүчү. Кечкисин жарык болбосо биз бир нерсени көрө алабызбы? Олтурган бөлмөңө көз жүгүртүп көрчү. Жарыкты өчүрсөң, эмнелерди көрүп турасыңар? Туура балдар, жарыкты өчүрсөк, эч нерсе көрүнбөйт. Сен ойлонуп көрчү. Жарык эмне үчүн маанилүү? Келгиле, булардын кайсынысы жарык берет? Ушул суроолорго жооп бериш үчүн экранга көңүлүбүздү бурабыз. Азаматсыңар, күндүз күн, ал эми кечкисин электр лампасы жана колчурак. Келгиле балдар, жакшылап түшүнүп алалы. Жарык бул жарык болгон абал. Жарык бизге айлана чөйрөнү көрүүгө жардам берет. Ал эми караңгылык балдар, жарык жок болгон абал. Табиятта жарык менен караңгылык күнүгө кайталанып турат. Караңгыда айлана чөйрөнү көрүү кыйын болот. Караңгыда биз эч нерсе көрө албайбыз жана көп нерселерди жасай албайбыз. Ал үчүн бизге жарык булактары жардамга келет. Жарык булактары табигый жана жасалма болуп экиге бөлүнөт. Табигый булактар күн, жылдыз, от, чагылган. Күн балдар бардык жандыктарга жылуулук тартуулайт. Жылдыздар кеч болгондо жымыңдашат. Чагылган чаркылдайт. От күйөт. Булар балдар табигый жарыктар. Балдар, кээ бир жаныбарлардагы бизге жарыктын булагы болуп саналат. Чырак коңуз жана калкыма. Чырак коңуз абада учат. Ал кечкисин талааларда жана токойлордо кездешет. Ал өзүнүн куйругунда жарык берүүчү органдары иштейт. Ал эми калкыма суу түбүндө жарык берип калкыйт. Жасалма булактар, булар адамдар тарабынан жасалган көптөгөн жарык булактары. Буларга жол чырактар, машиненин фаралары, көчө чырактары жана биз түндө окуганга жардам берген электр булагы. Ал эми бул дарыгерлердин аспабы. Балдар, бул жасалма жарыктарды үнөмдүү пайдаланышыбыз керек. Анткени булар өчүп калат. Китебибиздин 60-61 бетин ачып, объекттерди
материалдарды жана жарык берүүчү булактарды таап боёйлу. Бөлмөдөгү сүрөттөн табигый жарыктары жана жасалма жарыктары берилген. Кайсыл бөлмөдө окуу оңой болот? Жарык бөлмөдө, караңгы бөлмөдө. Кайсынысы коопсуз? Демек, жарык бизге коопсуз жашоого жардам берет. Биз балдар китеп окугубуз келет. Түш убактысы балдар. Сен китеп окугуң келет. Бирок сен караңгы бөлмөдөсүң. Жыгач терезелер калың пардалар менен жабылып турат. Окуучулар бөлмөдө китеп окуу үчүн эмне жасоо керек экенин сага айтып жатышат. Бизге Айжан, Айбек жана Амина жардамга келген. Айжан айтып жатат: пардаларды жап. Айбек жарыкты күйгүз. Амина терезелерди ач деди. Кайсыл эки окуучунун айтканы туура? Азаматсыңар. Айбек жарыкты күйгүз деди. Караңгы абалда жарыкты күйгүзүшүбүз керек. Амина терезелерди ач деди. Терезени ачсак, бизге жарыктык келет. Азаматсыңар, бүгүн биз жарык жана караңгы тууралуу билдик. Жарык жок болсо караңгы кирээрин түшүндүк. Жасалма жарыктарды үнөмдүү жана коопсуздук эрежелерин пайдаланууну билдик. Бүгүнкү алган билимиңер күнүмдүк жашооңорго этияттык жана сарамжалдуулук менен пайдалана алышат деп ишенем. Ар дайым жарык бизди жандап жүрсүн. Бүгүнкү сабакта мени менен бирге болгонуңарга абдан кубанычтамын. Эмки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Бүгүн мен жана дүйнө сабагынан жарык жана караңгылык темасында сабак өттүм. Бул сабакта 5E методун колдондум жана слайддар, сүрөттөр көрсөтүлдү. 5E методу боюнча биринчи кызыктыруу, изилдөө, түшүндүрүү, тереңдетүү, баалуу этаптар болду. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты жарык менен караңгылыкты айырмалап билишти, жарык булактарын тааный алышты. Балдарды кызыктыруу этабында жарык өчүрүлгөндө эмнеге караңгы болоорун байкап, кызыгуу менен суроолорго жооп беришти. Изилдөө учурунда табигый жана жасалма булактарды жуптук жана топтук иштерде активдүү катышышты. Түшүндүрүү бөлүгүндө, негизги түшүндүрүү бөлүгүндө мисал келтиришти. Кээ бир окуучулар табигый жана жасалма түшүнүктөрүн башында алмаштырып, бирок мисал сүрөттөр менен түшүндүргөндө кийин түшүнүктүү болду. Балдар жарыктын маанисин жана караңгылыктын себептерин түшүнүштү. Кийинки сабактарда практикалык байкоо жана оюн элементтери менен өтүүнү сунуштайм.